Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге бүгүн мен укалоонун дагы бир түрүн көрсөтүп беремин. Бул укалоонун түрү спортивный массаж деп коет. Бул спортко барган адамдардын массажы болот. Азыр мен сиздерге спорт массажынын көрсөтүп беремин. Буга деле башында май менен майлап алабыз. Бул массажный масло. Бул майды да көп майлаганга болбойт. Аз дагы майлаганга болбойт. Ошонун өзүнүн ченеми менен майлап аласыздар. Денеге сиңдирип алабыз. Башында ушул майды сиңдирип, ар бир массажды деле сиңдирип, кийин разогревать этип алабыз. Кызытып баштайбыз ар бир массажды. Башында эле сразу массажды баштаса болбойт. Ал булчуңдарды башында көндүрүп алабыз. Кызытып. Bir minutтой кызытып алабыз. Спортивный массаждын айырмасы лечебныйдан айырмасы бар. Айырмалыгы бул спортко барган адамдардын булчуңдары напряженный болуп калат. Ошо булчуңдарыны аста-секин жасап осуна келтире алабыз. Спортивный массажда булчуңду чукуп жасайбыз. Катуу эзип, булчуңдарын катуу эзип, чукуп баштайбыз. Булчуңдарыны бошотуп жасайбыз. Спортивный массажда көбүнчө тренировкага барган убакта денелер аябай неме болгондуктан тырышып, кээде булчуңдар аябай чарчап калат. Ошол кезде немеден кийин, тренировкадан кийин же тренировкага чейин ушул массажды алып алса, кыйла денелери жумшарып, булчуңдарга дагы кыйла пайдасы тиет да. Ошон үчүн ар бир тренировкага барган же барып аткан адамдар ушундай массажды алып турсаңыздар болот.
спорт массажын бүттүк. Ден соолук бул аманат. Ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Сиздер менен мен Шарипова Жазгүл болдум. Кийинки көрүшүүдө жолугушканча саламатта калыңыздар.